Ынтымақтың эфирдік уақытысын өңіт берісі улантат. Аны мен Самара Парпиева алып барам, саламатсыздарбы. Кыргыз газ ишканасы 2014 жылы Орусияга $1 сатылып, Газпром ишканасы болуп калган. Мына ошол убакта Газпромдун жетекчилери 2030 жылга чейин газдаштыруу аймактарды газдаштырууну 52%га көтөрөбүз деген убадаларды берген. Бүгүн биз дал мына ушул иштер кандай жүрүп жатат экендиги туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студиябызга Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Ошгаз филиалынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматовду чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроо, ушул мына Газпром болуп калгандан кийин өзгөрүүлөр кандай болду? Ошто? Ош шаарында калкты бүгүнкү күндө Газпром Кыргызстан ишканасынын Ошгаз филиалы 66 миңден ашуун жеке жана көп кабаттуу үйлөрдө жашоочуларды газ менен камсыз кылат. Андан сырткары 614 коммерциялык ишканалар, 54төн ашуун бюджеттик мекеме уюмдар жана бир өндүрүштүк ишкана газ менен тейлейт да. Бүгүнкү күндө Газпром Кыргызстан ишканасына өткөндөн бери ошо кыш мезгилинде Өзбекстан тараптан газ берүүнүн, газдын басымы боюнча бир топ кыйынчылыктар жаралчу. Көпчүлүк аймактарга газ жеткирүү кыйын болчу. Биринчи мындай айтканда өзгөлтүксүз, стабилдүү мындай газды жеткирүү менен камсыз болду да Ош шаары. Андан экинчи маселе, биздин авариялык абалда 55 километрден ашук жердин астындагы иштөө мөөнөтү 40 жылдан ашкан авариялык абалдагы газ түкчүлөрүбүз бар болчу. Ал жерде бир эле объекттен ар жылы ондоп газ чыгуу коркунучтарын жойчулукта. Бул элдин да коопсуздугуна бир топ кооптуу болчу. Ошол газ түкчүлөрдү бүгүнкү күндө 40 километрден ашуун жердин астындагы чоң диаметрлүү орто басымдагы газ түкчүлөрүн алмаштырдык. Ал дагы бир топ каражатты, бир 400 миллион сомдуктан ашык мындай каражатты камтыды десек болот да. Ошондой бир топ иштер аткарылды мындай өткөндөн бери. Мына ушул айтсаңыз, жана жогоруда да айтып кеттиңиз, буга чейин 20% баягы газдаштыруу 20% болсо, 52%га көтөрөбүз деген мындай маалыматтар айтылган. Бүгүнкү күндө ошол канча пайыз иш аткарылып калды? Эми 2030га чейин дагы мисалы 5 жыл убакыт өттү да ушул Газпромго өткөнүнө дагы. Бул генералдык схема газдаштыруу боюнча Кыргыз Республиканын аймактарын. Бул 2030 жылга чейин иштелип чыгылган. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, өлкөнүн түндүк аймагында аябай активдүү жүрүп жатат бул иштердин фазасы. Бизде мен жанагы айткан бизде газдаштырылбаган аймактарда газдаштыруу үчүн биринчи биз мындай өзүбүздүн азыр иштеп аткан газ түкчөлөрүн мындай оңдоо иштерин жүргүзүп алышыбыз керек да, башка айтканда капиталдык оңдоо иштерин. Себеби дегенде биз эгер кошумча абоненттерди уласак, ошол авариялык абалда газ түкчөлөрдүн мүмкүнчүлүгү жок да аларга газ жеткирүүгө. Ошон үчүн биз жанагы жогоруда айткандай, башында айтып өткөндөй, жердин астындагы авариялык газ түкчөлөрдү алмаштырышыбыз зарыл биринчи этапта. Экинчи этапта биз ошо сиз айткандай жанагы этап менен ошо бөлүнгөн биздики 2030га чейин ошо Ош шаарынын бардык газдаштырылбаган аймактары газ менен камсыз болушат да. Биз ушул жерден учурдан пайдаланып айтып кетишим керек. Биз ошо проекттин долбоорлоруна ошо долбоорго киргизгенбиз. Бардык аймактарды, Ош шаарынын газдаштырылбаган аймактарын ал көчөдө газ түкчүлөрүн тартып берет. Ал эми ар ким үйүнүн ичине өздөрү тартып алышат, абоненттерчи, өздөрүнүн эсебинен каржыланат. Анан айсаңыз, ушул абоненттер деп калдыңыз да, баягы газдаштыруу боюнча эми эң негизгиси ушул абоненттерде каалоо болуш керек, кызыктар болуш керек да, өзү жарандарчы. Бизде бүгүнкү күндө ушул элдин мындай агымы дейбизби, ушул газдаштырууга кандай мамиле жасап жатышат, мындай кызыктарлар барбы? Сиздерге кайрылуу үчүн, газ киргизүү үчүн кандай иш аракеттер жасаш керек биринчи жарандар ушул өздөрү? Бизде мындай болду да, мурун газга болгон ишеним, мындай газдын басымына болгон ишеним кышкы абалында газ менен камсыз кылбагандан баштап элде мындай аябай начар болчу да. Бул Газпромго өткөнгө чейин. Газпромго өткөндөн кийин мен жана айтпадымбы, биринчи басым боюнча, давление боюнча мындай проблема жаралбай калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мисалы хронология менен айтсак, 2017 жылы 1000ден ашык 1100 абонент жаңы абоненттерди коштук Ош шаары боюнча эле.
2018 жылы 1890 жаңа абонентти уладык. Мындан сырткары мындай коммерциялык ишканаларда уладык бир топ. Былтыр болсо 2168 жаңы абоненттерди коштук да. Мындай айтканда, бул жылдан жылга бул динамика өсүп атат да. Мына бүгүнкү күнгө чейин быйылкы жылда эле айтсак, азыр 1,5 миңден ашык абонент мына быйылкы жылы уланды. Булар анан ушурдан пайдаланып айтып келишим керек, Газпром Кыргызстан ишканасынан азыркы бүгүнкү күндө кандай жеңилдиктер болуп атат. Биз ошол долбоорлуу ар бир үйдүн ичине проект деп коебуз. Проект акысыз болот. Андан кийин ар бир жанагындай врезка пусконаладочный работа деп коет, алар дагы акысыз жүргүзүлөт. Андан кийин газ эсептегичи бекер берилет. Ушул эле бир топ мындай эсептеп келсе, бир 8 миңден ашуун каражатты ушу Газпром Кыргызстан аркылуу каржыланып берилип атат да. Бул азыр бүгүнкү күндө бизде акция жүрүп атат жылдын аягына чейин. 1 метрди газ тарта турган болсок, налог с учетом налогов бир 220 сомдун тегерегинде болуп атат да. Мурун мындай салыштырмалуу айтып койсок, Газпромго өткөнгө чейин бир 10 метрди боюнча газ тартып киргизе турган болсок, бир 10 миңден жакын каражат сарпталып калчу да. Азыр бүгүнкү күндө ошол 10 метрге тартсак, эсептесеңиз 220 сомдон болсо 2200 бир 5 эсе 4 эсе арзан болду да, газ тартуу боюнча дагычы. Анан буга чейин ушул сиздерде кандайдыр бир мындай жакшы самалыктар болду эле да, электрондук баягы карталар аркылуу төлөм жүргүзүү боюнчачы. Негедир ошол иш азыр уланып атабы же токтоп калдыбы? Бул электрондук жана смарт карта эски газ эсептегичтери деп коет. Булар жанагындай проблемалуу абоненттерге жана үйүнө киргизбеген, көпчүлүк дебитордун карызы көп, ошондой абоненттерге эметилген газ эсептегичтер болчу да. Ал анан кытайский производство болгон үчүн азыр бүгүнкү күндө биз россиялык счетчиктерди, вектордон счетчиктерди коюп атабыз да. Бүгүнкү күндө ал жерде бул эми кыргыз газ убагында болгон счетчиктер да, смарт карта счетчиктер, жанагындай акылдуу электронный картасы менен. Азыр бул эскилиги жеткендигине байланыштуу бул смарт картасы бар газ эсептегичтерин биз алмаштырып атабыз массалык түрдө. Ордуна акысыз башка механикалык эсептегичи бар газ эсептегичин коюп берип атабыз. Анан ушул дебитордук карыз деп кетпедиңизби? Анан бизде ушул карызын төлөбөгөн жарандардын багы жалпы сума канчаны түзөт? Анан аларга мисалы сиздер багы кандай чараларды көрө аласыздар мыйзамдын чегинде? Bizde 1 июнга салыштырмалуу калктын, Ош шаарынын калкынын газга болгон дебитордук карызы 17 миллиондон ашык болчу да. Ошо бир айда бизде иштеп, бүгүнкү күндө биз 7 миллион 380 миңге түшүрдүк да дебитордук карызды. Биз мына кыш мезгилинде өзүңүздөр көрдүңүздөр, эч кандай баягындай кыркуу иштери, мурун газга карызы болсо кыркып, анда мындай иш-чараларды кылчу. Биз мындай кыш мезгилинде андай иштерди жүргүзбөдүк. Эми азыр активдүү жүргүзүп атабыз, абоненттер менен сүйлөшүүлөр иштерди жүргүзүп атабыз, аларга түшүндүрүп, мындай телевидениялар менен чыгып атабыз. Ошонун негизинде мына айтып атпаймынбы, быйыл мына 0 айда 17 миллиондон 7 миллион 380 миңге түшүрдүк да. Биз азыр чыгармачылыкта ушул кичинекей чакан сюжет жасаган эле, ошону көрсөк андан кийин маегибизди улантабыз. Нурматов көчөсүнүн 30-дарегинде жашаган тургундун көгүлтүр отко болгон карызы 24 миң сомго чейин жеткен. Дээрлик 6 ай бою төлөм жүргүзбөгөн үйэси көгүлтүр отту кыркууга келген кызматкерлерге топтолуп калган карызын төлөрүнө убадасын гана берди. Мынаны сотко берип коюштук, азыр мынаны кечип. Ал эми көгүлтүр отту колдонгон бул үй бүлө 18 миң сом карызынын бир бөлүгүн рейд аркылуу текшерүү келгенде гана төлөп үлгүрдү. Үйэси өз шартында түшүндүрүп берди. Ушу пенсионерлер азыр мындай неме болуп туруп, эл жакшы жашап калды. Мен айтпайм, эл жаман жашап атат деп. Башка нерсеге нугуга түшүп атабыз. Мына асмандан түшкөндөй эле кабыл алып калдык да, бул газда деп коебуз. Ошо кичине күнөөбүз бар бизде да. Ош шаарында абоненттердин көгүлтүр отко болгон карызы бир ай ичинде жалпы 9 миллион сомду түздү. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген кому өткөргөн кезектеги рейд өз жыйынтыгын берди. Рейд учурунда карызы 500 сомдон өйдө көбөйүп кеткен жарандарга газ берүү чектелери эскертилгенде гана төлөмдөр жүргүзүлүп жатты. Эскертип бердик, бир кайсы жолу. Өчүргөн экенсиз азыр. Канча карызсыз?
Карызын төлөй элек абоненттерге кагаз жүзүндө эскертүүлөр берилет. Эгерде ага карабастан карыз төлөмү жүргүзүлбөгөн болсо, атайын кызмат келип көгүлтүр отту өчүрүп кетет. Газды кайра улоого 3600 сом сарпталат. Төлөй албайт, кээ бир абоненттер атайын төлөбөйт, шарты болуп туруп, мүмкүнчүлүгү болуп туруп төлөбөйт. Кээ бир абоненттер мүмкүнчүлүгү болбойт. Алар аркылуу бир юристтер менен иш жүргүзөбүз, бөлүп төлөңүздөр мүмкүн болушунча дейбиз. Рейдке биз бара турган адрестер негизи 60 күндөн көп убакыт төлөбөгөн абоненттер, анын карызынын суммасы ошо 500 сомдон жогорку карыздар да. Июнь айынын башынан тарта Ош шаары боюнча көгүлтүр отту пайдалануучулардын жалпы карызы 17 миллион 700 миң сомду түзгөн. Эми Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген кому карызын төлөбөгөн абоненттерди рейдтин негизинде өчүрүүлөрдү жүргүзөт. Мына ушул баягы аймактарды газдаштырууду атпайбызбы? Бул силердин дагы эң негизги максатыңыздар ошол болсо керек. Анан баягы шаардын жакын аймактарында дагы газ жетпеген жерлер бар да, мисалы Ош шаарында элечи. Ошол аймактарга качан мындай газ барат же азыркы тапта ушул иштер жүрүп жатабы? Айтайын деген мына жакынкы Кенжеголу деп бизде алдын ала ушул социалдык тармактарга жарыялаганбыз. Ушул газ ишканасынын жетекчилери менен байланышабыз, эфир болот. Анан ушул Кенжеголдон кайрылышты да. Азырынча багы газ кире элек экен, эмнелерди кылсак болот, бирок багы төлөмдөрү, мисалы өзүңөр төлөп алгыла дегендер бир ушундай маселелер болуп атат деген айтылды да. Кенжеголу мына Ишкабан жактагы? Ишкабан жактагы? Жок, бул мына авиагородок жакта. Бизде эгер инвестициялык программаны шаардын тургундары аны күтсө, ал жана айтпадым, 2020 жылдан баштап 2030 жылга чейин каралган Ош шаарынын көпчүлүк аймактары газдаштырылбаган. Бизде бүгүнкү күндө мына Жапалак айлык аймагында былтыр тарттык 5,5 километр газ сүзгүчөсүн тарттык. Ал жерде биз 100дөн ашык мындай жаңы абоненттерди коштук да. Анан калган кийинки жылы биз азыр бүгүнкү күндө проект долбоорлору бүтүп калды. Мына Абжалова Пятилетка деп коет. Абжалова көчөсүндө ал жерде 1000ден ашык абонентти пландаштырып жатабыз. Бунун строительный монтажный иштери кийинки жылы башталат да, Кудай кааласа. Анан авиагородок жанагы сиз айткан жерлер боюнча булар дагы бизге мындай биринчи жакын жайгашкан газ сүзгүчөсүнө бизге жакын жайгашкан аймактарды киргизгенбиз да. Мына ошол эле мына Достук микрорайонунда бир топ эмелер бар. Мына Озгор, мына Амир Темур, Кичи Шаршасындагы. Андан кийин анан этабы менен ошо авиагородок жакты караганбыз. Булар сөзсүз болот. Эгер инвестициялык программаны күтпөйбүз, биз өзүбүз ага чейин газдаштырабыз десе, бизге келсе, проект долбоорлоруна жардам берип, биз газ тартып бергенге макул көмөк көрсөтөбүз да. Жанагы ошол эле жанагы акциядан пайдаланса болот. Жанагы проект бесплатный үйдүн ичинде газ эсептегич акысыз берилет. Жанагы ошондой эле жанагындай бир топ кызматтар дагы акысыз болот да. Бүгүнкү күндө ошол баягы тариф маселеси дагы мындай коомчулукта кызуу мындай актуалдуу болуп атат. Негизи эле ушул сиздер баягы Газпромго өткөндөн кийин төмөндөдү тариф же кандай, ошол боюнча сакталып атабы же мындай алдыңкы планда барбы мындай тарифти төмөндөтүү боюнча же иштер жүрүп жатабы, ошол боюнча айтып кетсеңиз кеңири. Бизде мындай да, Өзбекстан менен Кыргыз газ ишканасы Газпромго өткө чейин келишим түзгөндө 1000 куб метр газды, жаратылыш газын $290 сатып алчу да. Бүгүнкү күндө Газпром Кыргызстан ошону 2 эсе төмөн сатып алат. Башкача айтканда $150–160 тегерегинде сатып алат да, 1000 куб метр газды. Эми билесиздер, эмнеге бүгүнкү күндө калктын 1 метр куб калк үчүн 14,95 тыйын. Ал эми коммерциялык ишканалар үчүн 18 сом 12 тыйын бүгүнкү күнгө карата тарифте. Эмнеге бул түшпөй атат дешиңиздер мүмкүн. Биз экиси арзандаса эмне? Экиси арзандаса бизде себеби деген 2014-жылы биз международный валюта доллар болгондугуна байланыштуу биз газды доллар менен сатып алабыз. Ошол доллар менен жүргүзүлөт. 2014-жылы курс бир топ төмөн болчу да. Азыр доллар жылдан жылга көтөрүлүп атпайбы? Газдын баасын өсүп, мындай жогорулап түшүшүнүн дагы себеби бирден бир ушу долларга байланган да. Ошол себептен болот. А так тариф бир топ арзандады. Мындай
салыштырмалуу турда айтканда биз сатып алганга карагандачы. Мисалы мен билишимче ушул бизде да газ бар, анан ошол 14 сомдон эле сатып алчу элек да. Азыр ошондо такырымдай баягы долларга карап салыштырганда түшүш байкалышы мүмкүн, бирок негизи элге ошол эле акчада болуп калып атабы анда. Азыр ал убакта мисалы бүгүнкү күндө 70 сомго жакын бир доллар. Ал убакта может 45 сом болчу да. Инфляцияга салыштырмалуу. Эми жок, бул доллардын курсуна байланыштуу. Инфляция деп деле айтууга туура болбойт го. Доллардын курсуна байланыштуу да. Ооба, түшүндүм мен сизди. Анан жанагы түтүктөр боюнча айтып кеттиңиз да, бүгүнкү күндө багы биз ошол 1 долларга сатылгандан кийин дагы мындай абалы өтө начар экен, мындай оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү керек экен, чоң сумманы мындай талап кылат деген бир мындай сатып алуучулар тарабынан ушундай бир маалыматтар айтылган да бизде. Анан негизи эле бүгүнкү күндө ошол түтүктөрдү алмаштыруу иштери кандай болуп атат? Бизде эскилиги жеткен баягы СССР убагынан бери алмаштырылбаган түтүктөр бар деген бир ушундай маалыматтар чыкты эле да. Мына Ош шаары боюнча, мына Ош газ филиалы боюнча мындай аткарылган иштер боюнча токтолуп кетсем, жанагы айттым, 55 километрден ашык авариялык абалда газ түкчөбүз бар, 40 жылдан ашык. Бул жердин астындагы. Эгер буну алмаштырбасак, 1-2 жылдан кийин мындай газ берүү Ош шаарына мүмкүн болбой калат. Бүгүнкү күндө ошону 40 километрге жакын алмаштырдык. Да 15 километр калды. Биринчи аны алмаштырыш керек. 66 миңден ашуун жаңы абоненттерибиз бар деп атабыз. Аны бүгүнкү күндө 30 миңге жакын газ эсептегичин алмаштырдык. Ал да Газпромдун эсебинен болду. 60 миллион сомдон ашык каражат жумшалды булганча. Андан сырткары бизде 650ден ашын мындай газды жөнгө салуучу пунктлар болчу да. Газпром Кыргызстан ишканасы боюнча 1250 болсо, анын жарымынан көбү биздики болчу. Себеби дегенде мурунку Кыргызгаз убагында дагы жанагындай колго жасалган мындай самодельный деп коет, ошондой шкафтарды кое беришкен. Эки абонентке дагы. Мисалы Бишкекке салыштырмалуу, Бишкекте бизден 3 эсе абоненттердин саны көп. Алардыкы 300гө жакын эле газ жөнгө салуучу пунктлары. А бизде 660тан ашык болуп атпайбы. Биз ошо самодельный колго салган шкафтарды алмаштырып атабыз бүгүнкү күндө активдүү. Оптимизация иштерин жүргүзүп атабыз, мындай газды жакшы жеткирүү боюнча мындай достук аймагында микрорайонда бир көчөдө, чоң Санкт-Петербург көчөсүндө 36 ошондой самодельный шкафтар бар экен. Ал жерге эки мындай заводдук типтеги шкафтарды коюп койдук эле. Ал жерден газ чыгуу коркунуч азайды, газга давление боюнча, басым боюнча проблема болбой калды. Ошондой мас көйгөйлөр бар да. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө дээрлик 90% мындай техникаларыбыз жаңыланды. Ошол эле биздин кызматкерлер, ошол эле Оштун бизде иштегендер, Ош шаарынын тургундары, ошолордун бардыгы мындай спец одежда менен камсыз болушту. Ошондой эле бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, мына өзүбүздүн иштеп аткан здания, бардык ишкерлерге, биздин иштеген жумушчуларга бардык шарттары менен реконструкция болду биздин административдик зданиябыз. Кара Сууда жаңы офис ачтык. Азыр жакында ошо Кызыл Кыяда жаңы офис ачып атабыз. Мындай пландаштырып атабыз жакынкы күндөрүчү. Иши мындай айтканда, Ош шаарынын эле, мындай Кызыл Кыя, башка Кара Суу, Ош область, Баткенди айтпайын, Ош шаарынын газ тармагына эле мындай акыркы 3 жылда Газпром Кыргызстан тарабынан 1 миллиард 190 миллион сом каражат жумшалды да. Газ түчөрүн алмаштырып, газ эсептегичтерин алмаштырып, жана башка иштергечи. Мен бул суроону берейин деген максат жанагы потеря деп жоготуу деп аябай ушундай көйгөйлүү проблема болуп кеткен да. Ал ушул маселе кандай болуп атат? Потеря бир 30%дын тегерегинде болчу да, мурунчу 30%дын тегерегинде чыгып кетчү. Андан көмүскө потерялар болчу. Анал техникалык көпчүлүгү эле бул жерде мындай техникалык потерялар, жанагы газ эсептегичтери жакшы иштебейт, жана жердин астында газ түкчөлөрү авариялык абалда, ошондой эле газ жана крандарынан көп утечкалар болчу да, газ чыгуу коркунучтар. Бүгүнкү күндө ошону биз 10%дын тегерегине түшүрдүк. Анан ошо коопсуздук маселесине да токтолуп кетсеңиз, багы бизде айтып атпайсызбы, мисалы текшересиздер, сиздер багы печкаларды ошол газ кирүүчү, ушул маселе кандай болуп атат? Мисалы түшүндүрүү иштери дейбизби? Атайын рейдтерди жүргүзүп турасыздарбы ушул коопсуздук боюнча? Бизде өзүбүздүн план графиктен сырткары, жана газ курларын техникалык тейлөө андан жумуштардан сырткары абоненттермен кандай иш алып барабыз? Абоненттермен ошо бизде контроллерлор бар.
алар жылына бир жолу, то есть 2 жолу экен, жазында, күзүндө мындай инструктаж өтүп турушат абоненттерге. Жанагындай өзүңүзчө самовольно монтаж кылбаңыздар, жанагындай газ плитаңыздарды, газ мештериңиздерди техникалык кароодон өткөрүп туруңуздар деп эметишет да. Ушундай абоненттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат, техникалык коопсуздуктарыбызга. Кандай эмелерди, кандай талаптар аткарылыш керек, жана газовый котелдорду койгондар. Мисалы, быйыл электр энергия жогорулагандан кийин акыркы 2 жылда газовый котелдорду алгандардын саны аябай өстү да. Былтыр эле бир 2000ден ашык жаңы газовый котелдорду койдук да. Анан ушу кадр маселесине да токтолуп кетсеңиз, бул багытта кандай кадрларды кантип тандайсыздар? Жетиштүү бүгүнкү күндө ушул? Кадр маселеси бүгүнкү күндө бизде конкурстук негизде тандалат ар бир кадр нерсе. Анан бизде мындай сапаттык составы боюнча талапка жооп берелик абалда десек болот да. Анан ошол эме боюнча айтып кетсеңиз, пландарыңыздар боюнча алдыдагы? Алдыдагы пландар биз жылына дагы мындан жанагы эскилиги жеткен газ түшкүлөрүн толук алмаштырабыз буюрса. Сырдалбаган газ түшкүлөрүн мурун 5 километрден краскалап жүрсөк, азыр мына 15-20 километрден краскалап атабыз да. Бизде жалпы газдын түшөсүнүн узундугу 800 километрден ашымда. Ошо краскалоо иштерин жүргүзөбүз, жанагы газ кудукчаларыбыз, газ жөнгө салуучу пунктларыбыз бар, ошолорду техникалык кароодон өткөзөбүз. Ошондой эле жана эсептегичтердин толук алмаштырып бүтөбүз да. Жылына 8000ден алмаштырып атабыз. Анан айтсаңыз, баягы 2030 жылга чейин ушул Ошту кандай элестетсек болот? Ушул 2030 жылга келгенде газ берүү толук газдаштырылып ушундай. Бул эми Кудай кааласа биз генералдык схемага биз киргизгенбиз. Долбооруначы киргизгенбиз. Буюрса, Оштун бардык эле аймактары ошо газ менен камсыз болот деген үмүттөбүз. 100% камсыз болот. 100% Кудай кааласа. Анан айтсаңыз, ошол эми сиз бул тармакта көп эле иштесеңиз керек. Анан мисалы Кыргызстан ошол Газпромго саткандан кийин сиздин пикириңизде же мындай практика көрсөткөндөй эмнени утту, эмнени уттурду дегендей. Мисалы бардык нерсенин эки тарабы болот да, мисалы мындай эле жакшы жаман тарабы болсо керек. Жакшы тарабы эми баягы акча маселесинен бир мындай көйгөйлөр чечилсе, экинчи тарабына кандай бир мындай минустар болдубу? Жанагы мындай бардыгын айтканда, Ош газы үчүн эле жана 3 жылда аткарылган инвестициянын көлөмүн айттык да. Жалпы Кыргызстан боюнча мындай айтканда 70 миллиарддан ашык деп биздин жана жетекчибиз былтыр канча айтпадыбы? 70 миллиарддан налог, башка ошо инфраструктураны жаңылаган, газ кылып алмаштырган 70 миллиард сомго жакын мындай акча сарпталыпты да Газпром киргенден бери Кыргызстандын эмесине. Бул канча инвестиция мындай айткандачы. Буга чейин мен айтып коюшум керек, жана 40 километр жердин астында газ түшөсүн деп атпаймынбы? 8 жылдап, 7 жылдап 200 метр дагы газ түшөсү алмаштырылган эмес. Авариялык абалга келип жеткен. Эгер Газпром Кыргызстандын ишканасына өтпөсө, 2 жылдан кийин Ош шаары газсыз калмак. Газ жеткирүү мүмкүн болбой калмак. Авариялык абалда калмак. Мындай айткандачы. Көрүнгөн жерде мындай жарылуу, Кудай сактасын, ошондой коопсуздук кооптуу абалдар жаралмак да. Бүгүнкү күндө ошо бардык газ түшкүлөр Кудай кааласа аракет кылып атабыз алмаштырганга. Газ эсептегичтерин алмаштырып атабыз. Кышында давление менен проблема болбой атат. Мындай бир топ эле жакшы иш-чаралар аткарылып атат го дейм. Жакшы жөнгө коюлду да. Газга болгон мындай мурунку айткан арыз-муңдар да азайды. Мындай салыштырмалуу биз анализ, мониторинг кылабыз да бул боюнча дагычы. Ошол жана техника боюнча токтолуп кеттиңиз да, бүгүнкү күндө багы канча пайыз техникаңыздар жаңыланды, анан ушул жарылуу ушундай кооптуу абал түзүлгөн учурда мындай жетиштүү барып чечүүгө мындай мүмкүнчүлүк барбы техникалык жактан? Бизде техникалык жактан автотранспорттун жана спецтехника деп коет, ошол жактан бүгүнкү күндө бизде Ош газ филиалына эле 70 миллион сомго жакын жаңы техникалар келди. Мындай айтканда 90% бизде жаңы техникалар. Азыр мына көчөдөн деле көрсөңүздөр, анын ичинде бардык керектүү газга болгон жабдуулар менен, газ мындай оңдоо инструменттер менен жабдылган машиналарчы. Бүгүнкү күндө бизде кандайдыр бир
ушундай газ боюнча маселе жаралса, биздин адистер өз убагында барып, өз убагында ошону жойгонго, мындай авариялык болуп жойгонго даяр. Анан айтсаңыз, ушул баягы быйылкы жылды санариптештирүү жылы деп жарыяланбадыбы? Анан бул багытта иштер жүрүп жатабы сиздерде? Мисалы эми баары эле азыр интернеттин жардамында баягы санариптештирип ушундай маселелер болот деген бир ошол кадамга бара жатабыз да. Сиздерде бул багытта пландар барбы? Бизде Кантип өтөйүн деп жатасыздар ошол санариптештирүүгө? Бизде бардык кызматкерлер, ошо контора иштегендер бардык эле ошо орг техникалары бардыгы жаңыланган. Анан бизде бүгүнкү күндө бирдиктүү терезе иштеп жатат. Ошо санариптештирүү боюнча. Анан ошо бирдиктүү терезеден бардык маалыматтарды алса болот. Анан жана бүгүнкү күндө онлайндагы бардык эмелер, кызматтар көрсөтүлөт бизде. Ошондой чечилип атат да. Анан бирдиктүү терезе боюнча айтып кетсем, мурун бир кызматкер бир газ киргизүү боюнча эле келсе, биринчи этажда 4-нчи этажга чейин ар бир кабинетке кирип чыкчу. Проектировщикке, производственный отделга, анан кийин сметчикке, ошентип бир 7-8 кабинетке кирип, анан иши бүтчү да бир жумалап. Азыр бүгүнкү күндө келет абонент. Ал жерде биздин адис бар, документин берет, ал ошо адис бардык эмеге чуркайт. Абонент көрсөтүлгөн төлөмдү алат, проектин чийдирет, анан төлөмдү төлөп коет, биздикилер барып газын улап берет да. Мындай операциянын саны 9 кабинетке, 7-8-9 кабинетке барып жүрсө, азыр ошо един окнодо адис менен эле бүтөт да ишичи. Анан ошо эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берсем, мындай кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Бардыгыңыздар ошо газ плитаңыздарды, ошо газовый котелдоруңуздарды өз убагында текшерүүдөн өткөрсөңүздөр, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар үчүн, анан ошо газга болгон төлөмдү өз убагында төлөп берсеңиздер, ошо көгүлтүрөттү жагып, жакшы колдоно беришиңиздерди каалайбыз да. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп бизге суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бүгүн аймактарда газдаштыруу иштери кандай жүрүп жатат деген теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми мен сиздер менен коштошсом, кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.